Ошон үчүн мусулман адам же имандуу адам сырткы амалдарды дагы ички амалдарды бириктириш керек. Экөөнү бир алып жүрүш керек. Сырткы амалдар деп исламдын 5 түркүн айтабыз, ички амалдар деп имандагы амалдар. Имандагы амалдар деген бул жүрөктөгү амалдар. Кимде-ким сырткы амалдар менен гана чектелип, ички амалдарды кылбаган болсо, бул эки жүздүү адам болот. Себеби эки жүздүү адамдар сыртында намазы бар, келмеси бар, зекети бар, көргөзгөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ичинде, бирок жүрөктөрүндө орозосу да бар сырткы амалдарга. Бирок жүрөгүндө булар имандын бутактарында ишенген эмес. Булар эки жүздүү мунафыктар деп коет. Аллах таала буларды тозоктун эң түпкүрүндө болот деген. Ал эми ким жүрөгү менен ишенип, бирок денеси менен аткарбаса, кел менен тили менен айтпаса, бул дагы момун эмес. Себеби иман бул жүрөктө да орнош керек. Тил менен да айтыш керек, амал менен да кылыш керек. Эгерде жүрөк менен ишенип, тил менен айтып, амал кылбаса, Аллах сактасын. Илля фа иннал мушрикин ю'минуна бил кулубихим. Караңыздар, мушриктер деле жүрөгү менен ишенген. Бул алар тили менен айткан эмес. Эмнеге? Себеби тили менен айткандан кийин бизге жүктөлөт. Biz bu amal kılış gerek деген.